Бүгүн Тажикстандын Ховар улуттук маалымат агенттиги Кыргызстан-Тажикстан чек арасын делимитациялоо жана демократиялоо боюнча эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майда жолугушуусунан кийин кабыл алынган биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Анда тараптар номер 43, 61, 135, 141 чек ара чекиттерин долбоорлук тилкесин чийип чыгууну, ал үчүн 1924-1927 жылдарда улуттук аймактык бөлүштүрүү боюнча 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууну макулдашкан. Ошондой эле топографиялык жумушчу топко 2021 жылдын 5 майынан 9 майына чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында аталган аймактардагы долбоорлук сызыкты сүрөттөө тапшырмасы берилгени айтылат. 2021 жылдын 17 майына чейин Тажикстандын Бабажан Гафуров районундагы Овчи Халачы аймагы, Исфара шаарындагы Чорхук, Саманьон, Ходжи Алуу айылдары, Кыргызстандын Лейлек районундагы Лейлек, Максат, Кулунду калыктуу пункттары, Баткен районундагы Көкташ, Көктерек, Аксай айылдары боюнча мамлекеттик чек аранын долбоорлук сызыгы жана топографиялык иштерди жүргүзүүнү баштайт. Мындан сырткары Тажикстан жарыялаган протоколдо жазылгандай, эки тарап Тажикстандын Кожалы айылы менен Барух анклавын байланыштырган айлама жолду биргелешип курууну макулдашкан. Ал Турай Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду Тажик тарап колдонору жана анын абалын карап туруу милдетин дагы Тажикстан өзүнө аларын маалымдаган. Ал эми мындай чечим Тажикстан жарандарынын жана алардын автоунааларынын тоскоолдуусуз кыймылын камсыз кылуу үчүн кабыл алынган жазылат. Автожолдун макамы эки өлкөнүн өзгөчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Автожолдун курулушун тез баштоо үчүн топографиялык жумушчу топторго 2021 жылдын 1-июнуна чейин Баткен району пайдаланган жер тилкелеринде изилдөө иштерин долбоорлоо уюмдары менен биргелешип жүргүзүү тапшырмасы берилди. Ал эми мындан көп өтпөй эле Кыргыз бийлиги дагы Тажик тарап менен макулдашылган протоколду жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Барух анклавын байланыштырган айлама жолду биргелешип курарын жана Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду Тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин аларын тастады. Андан сырткары эки тарап чек ара чекиттерин долбоорлук тилкесин чийип чыгууну, ал үчүн 1924-1927 жылдарда улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиясынын документтерин колдонуу тууралуу орток пикир табышканын билдирди. Жолугушуу учурунда жетишилген биргелешкен билдирүүгө ылайык тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын номер 43 чек ара аймагынан тарта номер 61 чек ара аймагына чейинки, номер 135 чек ара аймагынан тарта номер 141 аймакка чейинки тилкеси боюнча долбоордук сызык үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү боюнча жана приоритеттик комиссиянын 1989 жылдагы документтерин пайдаланууну чечишти. Ошондой эле тараптар Тажикстандын Кожалы айыл менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курууну макулдашкан. Капчыгай Танге айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду Тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат. Жол Кыргызстан менен Тажикстандын эсебинен курулат. Ал эми автожолдун макамы эки өлкөнүн өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Эки тарап Воруктун аймагын тактоону жогоруда айтылган Кожалы Ворух жолунун курулушу бүткөндөн кийин киришүүнү макулдашкан. Ал эми учурда коомчулук арасында жарыяланган протокол тажиктердин кызыкчылыгындагы документ болуп калды деген пикирлер айтылууда. Учурдагы акыйкатчы белгилегендей, Тажик тарап 18 жылдан бери ушул шарттарды чек ара маселелери боюнча бардык сүйлөшүүлөрдү 1924-1927 жылдардын карталарын карап чыгууну дайыма айтып келет. Интернеттеги ачык булактардан алынган карталарды карап көрсөк, көптөгөн кызыктуу фактыларды таба алабыз. Мисалы 1924-1927 жылдагы карталарга таянсак, Кыргыз Республикасында Мургап аймагын өзүнүн тарыхый мекени менен бириктирүү маселесин көтөрүп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен бирге эгерде картаны карасак, Ворух Кыргыз Республикасы менен коридор катары байланышкан. Тажик тарап Ворухту кайрадан бириктиргиси келсе, анда Мургапты Кыргыз Республикасына кайтарып берүүсүн унутпасын. Совет дорундагы Тажик тарабы менен болгон бардык карталар Кыргыз Республикасы үчүн жараксыз, юридикалык күчүнө ээ эмес. Тажик тарап карталарды өз кызыкчылыгына эле таянып, ары бери чоюглай берсе болобу. Бирок айрым эксперттер Кыргыз тарабы үчүн эң негизги протокол деп 1991 жылкы тагыраагы Советтер Союзу кулаганда Алматыда кол коюлган документ маанилүү экенин айтышат. Бул боюнча Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев эгерде азыркы протоколдо Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталса жакшы болорун, ал эми сакталбай турган болсо кол койбошу керек деп эсептейт. Ошондой эле Айбалаев макулдаштык деп эле мурунку башчылардын каталарын кайталабоого чакырды. Эң негизги протокол 91 жылкы Советтер Союзу кулаганда 91 жылкы бүтүн республикалар жыйылып Алматыда кол койгон. Мына негизги документ. Анан туура болсо, туура табылып 24-27 менен кызыкчылыктар сакталып, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын баланс болуп туура болсо, бул жакшы. Туура болбосо кол койболбойт. Айтат, биз 91 жылга такталды, барды көрүндү, анан кайсы жеринде кемчиликтер бар. Biz 91 жылды колдойбуз деп туруп алса эч нерсе болбойт.
Onun tegi ушундай сүйлөштүк эле кол коюш керек деп тиги мурдагы жетекчилерге окшоп кол кое берген туура болбойт. Мурдагы бийликтерге карап. Мына Үзөңгү кушту кол коюп берип жибердик. Каркыраны кол коюп берип жибердик. Мына Баткен районунун өзүндө Жакөрүк деген жер территорияны берип койдук тажиктерге кол коюп. Анан ошондой болуп калат. Мындан сырткары Мамат Айбалаев протоколдо көрсөтүлгөн эки тарап Тажикстандын Кожа айылы менен Варф анклавын байланыштырган айлама жолду биргелешип курууну макулдашканы көйгөй деле эмес деп эсептейт. Анткени Айбалаевдин айтымында аталган жол курула турган тилке Аксай элинин аймагына карагандыктан бийлик биринчи кезекте Аксай эли менен сүйлөшүшүбүз керектигин жана тоонун этегинен жолго канча гектар жер кете турган болсо, тажик тараптан ошончо жерди талап кылыш керек деген пикирде. Жол курулса, бул жол тиги Аксай айылынын ортосунан өтүп Варфка барат. Ал жоголот, мен оюмча жабылыш керек. Анан тиги Варфтан тиги Капчыгай айылынын үстүнөн тоодун жетегинен өтөт. Тоодун этеги тиги Капчыгайдагы айылдын ал жерде эчкиси, кою, малы, эшеги, анан тоок, индук карайт ал жерде мүмкүн. Ошондуктан ал эсепке алынып туруп, ошол берилген жолду ал четтен өтүп кетет. Барып Сирена азыркы жолго барып кошулат, кайчылышат Аксайдын жолу менен. Бирок эл жашабаган жерде. Ошондуктан ошол кеткен жолдун эсебинен тиги Аксай айыл өкмөтүнүн аксакалдары эл менен акылдашып туруп, канча гектар жер кеткен болсо, ошо тоонун этегинен ошончо жерди тиги тажиктерден талап кылыш керек деген ойдомун да. Белгилей кетсе, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасынын узундугу 970 чакырым түзөт. Анын 504 чакырымы такталган. Калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Кыргызстандын жана Тажикстан аймактарында тактала элек жер тилкелери көп. Бул чек арага жакын аймактарда толкундоолордун чыгышына шарттап келет. Эки мамлекеттин жергиликтүү тургундары сууну пайдалануу жана чек арада мыйзамсыз өтүү маселелери боюнча байма-бай чаташташып келишет. Айталы 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз-Тажик чек арасына чыккан соңку жаңжалдан Кыргызстандын 36 жараны курман болуп, 180ден ашык жаран жаратылды.